чоң төңкөрүш жасагым келет. Келинчегим тарынмас болду. Ал аябай күлүп түшкөн, мен ыйлап түшкөм да. Акча табыш керек, бизнес кылыш керек деп, анан 2 жолу банкрот болуп калдым да. Просто 2 ай мурун маам өтүп кеткен да. Извиняюсь. Мен Нурсултан Кубанов, юридикалык кесипке ээ болгом. 27 жаштамын. Мен атам айдоочу болуп иш алып барды өмүр бою. Мамам раматылык, бала бакчада балдарды тарбиялап өмүр бою ошол жакта иш алып барды да. 2 бала түшкөнбүз да, атамдын досунун баласы. Ал аябай күлүп түшкөн, мен ыйлап түшкөм да. Ошол сүрөт жакпайт. Ошо кичинекей кезибизде мектепте окуп жүргөндө биринчи сүйүүм болгон. Ал Б класста окучу, мен А класста окучумун. Анан аябай бир кызыктуу болчу. Экөөбүз телефондон эле кечинде жанагындай домашний телефон менен сүйлөшчүбүз. А мектепке барганда бири-бирибизден уялып берчүбүз да. Мындай көп коммуникация түзө албайчу. Мен тиги келинчегим тарынмас болду. Негизи мен ойлойм, студенттик кез мен үчүн абдан кызыктуу болду. Анткени мен бир гана окуу менен эмес, бизнести биринчи аракеттерин студенттик кезде баштадым. Официант болуп иштеп, 3 ай иштеп, где-то бир 20 миңден ашык акча таап, аябай сүйүнүп, өзүм кийим алып, өзүм контрагымды төлөп, анан ошондо атам, папам аябай мактады эле меничи. Молодец, балам, депчи. Биз Ланчжоу деген шаарда таанышканбыз. Ал жакта ошо жаңы мен 1 жыл Уханьда, анан Ланчжоу деген шаарда окудум да. Анан жыл сайын жаңы студент балдар, кыздар келет ал жака. Анан тоже бир потоктон келген студент кыздар. Анан келгенде эле ошо көрүп, таанышып, жактырып. Мен бир жумада эле түшүнгөм, мен ушул кызды точно алам деп. Мен ойлойм, мен 24 жашка чейин акча деп жүрдүм да. Акча табыш керек, анткени өзүмдүн үйүм жок, машинам жок. Ата-энем мындай жөнөкөй үй бүлөдөн, ишенген эле мен эң кичүү баласымын. Анан акча табыш керек, бизнес кылыш керек деп, анан 2 жолу банкрот болуп калдым да. Жана айтып аткан бизнестердин баары провальный болду. Аябай көп акчаларга күйдүм. Ошондон кийин бир эл аралык компанияга орноштум жумушка. Шэньчжэнь деген шаарда орношуп, 1 жыл ошол компанияда иштеп, анан мени Россияга командировкага жөнөттү. Анан Россияга жөнөткөндө ошо 1,5 жыл мен тажрыйба алгандан кийин өзүм бир кандайдыр бир тепкичке болсо дагы өстүм десем болот. Анткени мен компания кандай түзүлүш керек, эффективдүү менеджмент кандай болуш керек, негизги күчтүү менеджер кандай сапаттарга ээ болуш керек деген суроолорго жооп ала алдым да. Эгерде мурда мен бизнес кылып атканда мындай системдүү кылбай эле жөн эле акча табыш керек деген максат менен кылсам, ошо 1,5 жыл компанияда иштегенде мен түшүндүм. Биринчи кезекте адам өзүнө бир миссия коюш керек экен. Футболду мен кичинекей кезимден ошо ойнойм. Футболист болом деп да кыялданчумун. Анан бирок үйдөгүлөр каршы болуп калган да. Бирок мен кээде жаган өкүнөм. Лига чемпиондорду көрүп атканда. Просто 2 ай мурун маам өтүп кеткен да. Извиняюсь. Эң бактылуу күн мен ошо балам төрөлгөн күн болуш керек. Азыркыга чейин эсимде да. Мен шашмамын. Мен аябай бат чечимди кабыл алып, кээде өкүнүп калам. Ошо мен туура эмес сапатым го дейм да.
бир моментте туруп эле адам жакшы көргөн адамың жок болуп кетиши мүмкүн экен да. Ошон үчүн жок дегенде өзүң жакындагы адамдарыңа жакшы мамиле жасап, жылуу сөздөрдү айтып, ушундай бир жөнөкөй мындай адамгерчиликтик мындай мамиле жасаганды мындай билишибиз керек деп мен өзүмө жыйынтык чыгарып койдум да. Жок дегенде. Мен билим берүү тармагында чоң төңкөрүш жасагым келет. Чоң реформаларды кылгым келет, ошон үчүн баратам. Кыргызстандын тарыхында калгым келет. Бир реформатор катары.